Өлкөдө курулушу жылдап токтоп калган мектептер бар болчу. Алардын бири Ош шаарындагы Разаков мектеби 11 жыл дегенде пайдаланууга берилип жатат. Көңүл бурулбай калган мектепти президент жеке көзөмөлүнө алгандан кийин гана иш жанданды. Бүгүн билим уясы окуучуларга кучагын ачты. Бул жакшы саамалык менен президент өзү дагы ор токтош болуп, кызыл лентасын кесүүдө. Бул гана эмес, бүгүн өлкөдө 10дон ашык мектептин ачылышы болуп жатат. Бүгүн Кыргызстан боюнча 9 мектеп жана 2 бала бакча пайдаланууга берилди. Алардын бири Ош шаарындагы Разаков мектеп гимназиясынын ачылуу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Ушул жерден президент онлайн түрүндө өлкө боюнча 11 билим уянын ачылышын баштап берди. Өз сөзүндө мамлекет башчы билим берүүнүн сапатына жана китеп маселесине токтолду. Чындыгында эле бизде окутуу программалары, маалыматтык коммуникациялык технологиялар, жасалма интеллект өнүгүп жаткан шартта заман талабына канчалык жооп берет деген суроо туулат. Мен тармактык министрликтин алдына катуу тапшырма коюп, бул багытта тыкыр иш алып баруу зарылдыгын айттым. Аталган мектептин курулушу 2013 жылы башталып, каражат маселесинен улам токтоп калган. 2022 жылы кайрадан көңүл бурулуп, республикалык бюджеттен 280 миллион сом бөлүнгөн. Жылдар бою жаңы имараттын ачылышын күткөн окуучулардын бири Нурайым Абдикаримова. Мен бул жерде 1-класстан бери окуганмын. 1-класста мына жерде окугам, а потом мектепке көчтүк. 8 жыл потом күттүк, качан неме уже бүтөт, ну потом вот закончили. Бул мектеп чоң экен, ичинде көп кабинеттер бар экен, еще ажатканалар тоже несколько. И вот еще полис чоң экен. 720 орунду Исхак Разаков мектебинде учурда 2,5 миңдей окуучусу бар. Быйылдагы 1-класска 100дөн ашык баланы кабыл алуусу күтүлүүдө. Жаңы имарат заман талабына ылайык баардык шарттары менен курулду. Бир сменада алганда 720 окуучу орунга ылайыкталган, 2 сменада алганда 1,5 миң окуучу болот. Бардык класстык кааналар, бардык лабораториялар, анан ошол башка эски мектептерден дагы өзгөчөлүгү азыр технология деген сабактар киргизилген. Ошол технология сабактар үчүн атайын каналар каралган. Дагы бир жаңылыгы, мектептин ошол спорт аянтчасынын бир четине атайын бак тигилип, ошол бактагы тигилген дарактарга байкоо жүргүзүү үчүн география, биология сабагына ачык абанын алдындагы ачык класс. Азыр сырттан көрөсүздөр, кечик класстар. Чыгып көрсөңүздөр болот, табият таануу аянтчасы деп турат. Быйыл Кыргызстанда 100дөн ашык мектеп пайдаланууга берилди. Бул сандар келерки жылы дагы көбөйүп, 150 мектепти бүтүрүү пландалган. Жалпысынан өлкө боюнча бир жылда 250 социалдык объект курулуп жатат. Бул иштер үчүн өткөн жылы казынадан 11 миллиард каражат бөлүнгөн. Саны менен айта келгенде, бардыгы биригип 250 объекти 2023 жыл менен берилген. Андан тышкары ушул үстүбүздөгү 2024 жылдын ичинде дагы курулуп аткан жана курулуп бүткөн объектилерди мынакей өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бардык саны биригип, ошол эле былтыркы жылдан дагы кем кылбоого аракетибизди көрүп атабыз. Кыргызстанда 2350дөй мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Ал эми өлкө башчысы иш сапарынын алкагында Ош шаарынын мэриясынын жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аткарган иштери жана пландары тууралуу маалымат менен таанышты. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.